Кийинки сурооңуздар. Экинчи микрофон. Акчабар Кеджи, Наргиза Тукоева. У меня вопрос по госдолгу. На какую сумму, в общем, достигнута отсрочка по выплатам в этом году? И про деньги от Матраимова, Бабанова и прочих. Ну, в общем, это кустуризация. Скажите, пожалуйста, кто сколько внес и куда где на самом деле эти деньги? Потому что ранее адвокат предоставил официальный документ, что в госбюджет эти деньги не поступали. И куда эти деньги будут потрачены? Госдолг боюнча сиз Акылбек Үсөнбекович берип коюңуз же Минфин берип коюңуз, андан кийин мен жооп берейин. Сырткы жана ички карждар боюнча жалпы 4 миллиард 800 миллион доллар бүгүнкү күндө. Анын ичинен болсо сомго айлаштырсак 60 миллиард сом бул ички карыз. Бул баары өзүнүн график негизинде төлөнүп жатат. Анан акыркы кезде жана DCSI деген программа биз кирдик. Жылдын аягына чейин жалпысы 51-60 миллион долларга чейин жеңилдик бар бүгүнкү күндө. Канча жылга узартылды деп атпайбы ошону? Аны өзүнүн мөөнөтү бар, 6 айлык бар, 1 жылдык да бар да. Аны да сүйлөшүү менен жеткизебиз дагы. Экинчи, үчүнчү маселеңиз боюнча, Матраимов боюнча билесиңер, ал жашыруун эмес эч кимге. Бабанов боюнча мен билишимче бир 100 миллион төксө керек эле, аны тактап алгыла. Анан адвокат айтты деп эле жөн эле дейт деген сөздөн кетеличи, урматтуу журналисттер. Бюджетке түшпөптүр дейт, анан мындай деп атат дегенде бардыгы ачык. ГКМга барыңыздар, сураңыздар. Мен айтып коеюн эле, бир дагы журналистке жашырбагыла деп. Минфинге баргыла, Минфинден барып тактап алгыла. Канча төктү, кайсыл жака изин кубалап барып эле көрүп алгыла. Мурдакыдай биз жашыра турган өкмөт эмеспиз азыр. Бардыгы ачык. Ачык, журналисттер үчүн да ачык, эл үчүн да ачык. Суроо бергиле. Анан бир нерсени изилдегенде барып туруп өкмөттөн тактап, кечөгүнкү жанакы ТЭЦ боюнча айтып атам да. Али Токтакунов чыгып алып айтып атпайбы? Кокуй эле кокуй, берип ийди, сатып ийди, болду, өлдүк деп эле. Анан барып туруп сурасаңар, эч ким жашырбайт. Жооп беребиз. Мына мондай иш жүрүп атат, мондай кылып атабыз, тактиканы мондай кабыл алып атабыз деп бардыгын айтып беребиз. Анан эле сразу элди дүрбөтүп эле ушундай сөздөрдү айтканды токтотсок, ал билбейм кайсы адвокатты чаккан, эмне бар бюджеттен көрүп коюптурбу, түшпөптүр деп. Жөн эле бирөөдөн сурап алып анан кийин бир ушак айткан бирөө айтып койсо керек да, жок бюджетке түшкөн жок депчи. Жок, тактап карагыла барып, текшергиле, андан кийин айткыла. Силер журналистсиңер да. Журналистсиңер да, силерде жоопкерчилик деген мындай бизде 100% болсо, сиздерде 200% болуш керек. Бюджетке түшкөн баары тең. Түшкөн бюджет мына каржылаган, каяка жумшалган бүт баары турат кагаз жүзүндө.